Assalamu alaikum, урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар. Күз күрөш, жаз жарыш демекчи, күрөшүү мезгили келди. Ошол учурда биздин жазга болгон эң биринчи кадамдарды таштайбыз. Ал учурда адамдардын, фермерлердин башындагы эң негизги суроо кандай азык затты топуракка берем деп көбүбүз сурайбыз. Ошондой учурларда суперфосфат удобрениясын сунуштап кеткибиз келет. Эмне себептен суперфосфат? Себеби мунун курамында фосфордон сырткары күкүрт, кальций, магний сыяктуу элементтер камтылган. Бул сиздердин түшүмдүүлүгүңөрдүн келечекте жогору болушуна түрткү берүүчү негизги элементтер. Себеби биздин дыйкандар бардыгыбыз эле көнүп калганбыз. МПК, азот, фосфор, калий керек өсүмдүккө деп, бирок макроэлементтерди айтып, андан сырткары күкүрт, магний сыяктуу акыркы жылдары макроэлемент катарына кошулуп калган топуракта жейишсиздиги жогору болгон маселени эч кимибиз көтөрбөй келебиз. Ошол маселени көтөргүбүз келет, ушул азык заттын негизинде. Себеби мунун ичинде кальций бар, бардыгы эле жашылча өзгөчө тамат, перец сээп жүргөн фермерлерибиз быйыл көбүндө кальцийдин жетишсиздигинен улам ар кандай оорулар чыгып, түшүмдөр жоготууга учурады. Ошондой көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн ушундай кальций, магний камтылган азык заттарды колдонууну сунуштайбыз. Бул суперфосфаттын өзгөчөлүгүн баса белгилеп айтып кеттик. Ошо менен эле бирге өткөн жылдын тажрыйбаларында комментарийлерде келген суроолор бар эле фермерлерде. Бул ар бир элементти биз топуракка берип жаткан азот болсун, фосфор болсун, калий болсун, жада калса бактерия болсо дагы бардыгын алып жүрүүчү бир носитель деп коебуз, алып жүрүүчү заттар, кошумча заттар болот. Бул жакта дагы кальцийдин оболочкасы, кальций элементин алып жүрүүчү оболочка кечире эрийт. Бирок эң негизги белгилей кетип айта кетчү нерсе, ал оболочка жөн эле кошумча зат, сиздерге эч кандай жакшы да нерсе, начар да таасир бербейт. Эң негизгиси кальций курамындагы топуракка эрип кабыл алынат. Бул көрсөткүчтү белгилеп айтуу керек. Ошол себептен урматтуу фермерлер күзүндө топуракты даярдоодо сөзсүз түрдө фосфор, калий жана магний, күкүрт, кальций элементтерин камтыган азык заттарды берүүнү унутпаңыздар.